Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн болсо дагы бүгүн кайчы число эле аксакалдар? Мына 29 сентябрь саат болсо 10-дон 9 мүнөт өттү. Биз болсок мыногу объект Ред Петролиум деген турат жибек жолунда 627А. Мен болсом ушу жердин жашоочусумун. Менин үйүм мыногу Резервный парк, мыногу тиги кирпич үй меники. Мына бүгүнкү күнү бул заправка бүгүнкү жогорку кеңештин депутаты Маматов Абдумухтар Маматовичтин баласы Маматов Акылбектин заправкасы. Мына эки жалда. Мына, пожалуйста, көрдүңүздөр, мына келди. Көрдүңөрбү газовый установка мына. Мына берде мына газовый установка келип кылып атат. Мына берде болсо муниципальный структура бүттүгү, Бишкектин мэриянын структурасы бүттүгү келди. Мына берде турушат, баары чакырдым. Мына ушул мына өрт коопсуздук эрежеси МЧС'та турат. Мурунку тек инспекциянын кишилери турат. Мына бул жерде келишкен. Мына азыр угуп мына кетейин деп атабы. Мына көрдүңүздөрбү? Мыногу заправкада газовый установка. Мына өзлөрүнүн мына аксакал туура кылабыз. Мына келди, дагы заправкага келген. Мына бул жак уруксат бербей жатыр деп пердегини көргөндө мына отказ берип атат. Мына анан келет бир пастан кийин шашпай. Мына бул жерде көрдүңүздөрбү? Мына бүт баллондор мыногу. Бул жерде өрт коопсуздук эрежеси одоно бузулуп ушул. Заправкаларда ушундайда заправкага жарылып неден? Ушул газдан болот. Себеби дегенде жана Россияда баягы Кыргызстандын көлдө Баткенде жарылганда эмнеден себеп болгон? Ушул газдан. Бирок ал регион экен. Мына Кыргызстандын Борборун шаарында мындай беспредел болуп атат. Депутаттын баласынын заправкасында. Мына азыр нерде комиссияны көрүп, мына кетишти азырда мына. Бирок эгер комиссия жок болсо, булар эмне кылмак? Заправка кылмак. Мына азыр чыгып баратат, көрдүңүздөр. Мына ушундай бул жерде беспредел. Андан тышкары бул өрт коопсуздугунун 603 беренеси бузулуп жатат. Буга штраф төлөмөк. Мына чыгарып жиберди. Андан тышкары мына ошол эле жерде 595 пункт бузулуп жатат. Бул деген мына цистерна бияка киргенде май куйганда бир да машина бул территорияда болбош керек. Посторонний киши болбош керек. Бул үчүн да мамлекет штраф салыш керек. 23 000 сом. Бирок тилекке каршы бул депутаттын баласынын объектиси, субъектиси болгонуна байланыштуу буларга эч кандай мыйзам жок. Мына азыр мыногу структура, мыногу ошол мэриянын муниципальный службаларынын өкүлдөрү келди. Мына баары келип мына жерде азыр акт түзүп жатат. Мына булар да азыр өзлөрүнүн бүгүнкү күнү өзлөрүнүн алсыздыгын айтып жатат. Себеби туура эле бул депутаттар болсо бул структуралардын баардыгын инвалид кылып койгон да. Себеби дегенде мурунку кодекс административной ответственности 35 пункт бар болчу. Ошол пунктта ушулар чечилчү. Себеби дегенде любой убакта субъектпи, объектпи жанагындай мыйзам бузуулар болсо структуралар келип мамлекеттик ошолор токтотуп койгон укугу бар болчу. Бирок тилекке каршы жаңы редакциясы чыккан кодекс о нарушении дейт. Ал жерде 35-чи жок болуп, азыр только ал жерде жанагы 93-чү берене ал жерде только штраф сала алат да, башка эч нерсе кылбайт. Ошентип бул депутаттар эмне кылып атат? Өзлөрүнүн бизнесин коргош үчүн бүт мамлекеттик структураны инвалид кылды да, баардыгын укуктарын алып койду да, анан мынтип жалдырап турушат. Себеби дегенде мыйзам жол бербейт. Булар эмне кылат? Бүттүгүн через сот чечтирет. А сот процесси билесиңер ар бириңер 1 жылдап, 5 жылдап, 10 жылга созот. Ошол учурда мынамыз ондай субъект иштей берет. Мыйзам бузуулар болобу? Бул депутат Маматовдук каалаганын кылат.
Анан тышкары бул депутаттын айткан сөзү бар, бунун төл сөзү бар экен. Колуңан келгенди кылып, каалаган жериңе барып кайрыл деген. Ар бир кишиге ушинтип айтат да, бул депутатчы Жумагулов Медет Сарпекович. Мына ушул бул депутатчы ошо үчүн көзгө илбейт мына жерден. Мына азыркы күндө мен жазып, түз эфирде кылып атам. Чыгарып атам, бирок депутат болсо колуңан келгенди кылып бар, барган жериңе бар. Ошондой эле мен Кыргызстанда болгон бүт структурага жаздым. Мына Совет Безопасностька да жаздым, УКМК да жаздым. Мэриянын калган жок, только ООНго жазылган жок. ООНго жаза албай жатам. Англис тилин билбейт экем. Бүт структура, бирок тилекке каршы бир да натыйжа чыкпайт. Мына грубейший нарушение пожарной безопасности. Андан тышкары каалаганын жазайт бул депутаттын баласы. Бирок тилекке каршы атасы крыша болуп турат. Крышасы күчтүү экен, бул Маматовго эч кимдин ал жетпейт экен, депутат Маматов. Ошо үчүн булар каалаганын жазат. Мына ошол заправканын өкүлдөрү келди, мына бу жерде турат булар. Булар да мына ушул эле нарушениялар булар деле билет барын. Булардын деле ал жетпейт дегенде үстүндө чоңдору бар да, жана Мамат Акылбек деген бар. Ал киши атасына ишени, кимдин ишени билбейм. Мына бүгүнкү күнү мына жердеги элдин жашоочулардын баарын коркунучка алып келет. Андан тышкары мына жерде уулуу заттын 200 радиуска 200 метрге мына жерде учебный учреждение бар, интернат биринчи бар. Ошо жерде жашаган балдарга чейин бүттүгү мына жерден ушу уулуу жыттайбыз. Азыр. Анан ошол мына бүгүнкү күнү мына келди. Мына эч нерсе чече албай мына чакырдым. Мына 3-чү жолу мэрия жөнөтүп атат. Мына жаңы шайланган мэрдин эмесине кайрылганбыз. Мына жөнөткөн, мына келишти. Эч нерсе жок. Мына жерде 6-7 нарушение выявлять этти. Мына структура УЗС бүттүгү. Бирок тилекке каршы эч кандай натыйжа чыгара албайт да. Закон жол бербейт. Анын баардыгын через сот эме кылыш керек. Убакыт талап кылат. Ага чейин бу жерде Кудай сактасын, трагедия болсо ким жооп берет? Бу жерде кылса. Ошо үчүн булар Кудайдын бул адамдын убалынан коркпогон кишилер. Ошол. Мына көрдүңүздөрбү, мына жерде кандай нарушениялар, бирок тилекке каршы ушундай карапайым эл жана мыйзамдын баардыгы только карапайым элди гана сыкканга жазылат экен да. Ондай депутаттар нарушать этет, депутаттын балдарынкы субъекттеринде нарушение болуп, аларга эч кандай мыйзам, закон иштебейт. Закон только карапайым эл үчүн жазылат. Мына урматтуу биздин өйдөгү өкүлдөргө, УКМКнын төрагасына урматтуу Ташиевке да кайрылам бул кишиге. Мына ушундай беспредел болуп атат. Президентке да кайрылат эле. Мына 3 жылдан бери эч кандай натыйжа жок. Мына күнүгө өрт коопсуздук эрежелери бар. Күнүгө Кудайдын күттүгүнө. Анан билбейм, эми терең үшкүрүп эле ушинтип турабыз. Мына азыр мына комиссиянын мүчөсү бул жакка келишти. Ушинтип чогулушат, бирок эч кандай вопростор чечилбей жатат. Себеби дегенде ушундай мыйзамдардын бүттүгүн бул өкмөт бийлигинен алып койгон. Анан ошо үчүн эч кандай мыйзам жол бербей жатат. Эмезе рахмат, урматтуу элим. Шуну бөлүшүп коюңуздар.